Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткендин тургундары 3 балалуу жалгыз бой энеге үй салып беришти. Баткен район Чоң Тала айылында турмуш шарты оор 3 балалуу жалгыз бой эне Күмүшай Назаровага элдин салымы менен үй курулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 3 бөлмөлүү үй керектүү шарттар менен курулган. Үйдү ээлерине тапшыруу аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгар мукты өкүлү Абдикарим Алимбаев, ички иштер министринин биринчи орун басары Нурбек Абдиев жана жергиликтүү жетекчилер, айыл тургундары катышты. Ден соолугунан жабыркаган эне жолдошу каза болгон соң 3 баласы менен үйү жок, турмуштун оор кырдаалына кабылган. Анын муктаждыгын жеңилдетүүнү колго алган фонд 1,5 ай аралыгында 1,5 миллион сом каражат топтогон. Жакшылыкка катардагы эл, жергиликтүү ишкерлер жана 1989-1998 жылы туулган облустун жигиттери өзгөчө салым кошушкан. Үй ээси Күмүшай Назарованын баласы да алгач иштеп тапкан каражатын курулушка жумшаган. Үй куруу үчүн 4 күл айыл өкмөтү 12 сотык жер тилкесин бөлүп берген. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Талас облусунун башчысы болуп Эрмат Жумаев дайындалды. Талас шаарынын мурдагы мэри Эрмат Жумаев кызматынан бошотулуп, президенттин Таластагы ыйгар муктуу өкүлү болуп дайындалды. Аталган жарлыкка 2 августта президент Садыр Жапаров кол койду. 32 жаштагы Эрмат Жумаев буга чейин Каракол шаардык кеңешинин депутаты, Каракол шаардык Зеленстрой ишканасынын жетекчиси болуп иштеген. 2020 жылдын 11 ноябрында ал тапта премьер-министрдин милдетин аткаруучу болгон Садыр Жапаровдун буйругу менен Каракол шаарынын мэри 2023 жылдын 13 майында президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Талас шаарынын мэри болуп дайындалган. 31 июлда Жапаровдун жарлыгына ылайык президенттин Талас облусундагы өкүлү Нурлан Дарданов кызматтан алынган. Мунун алдында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан өкмөттүн коллегиясында Дардановду кызматтан алуу жөнүндө чечимдин долбоору кабыл алынган. Анда Дарданов өз милдетин жетиштүү аткарбаганы жана кемчиликтерге жол бергени жазылган. Долбоордо Талас облустук администрациясынын аппарат жетекчиси Ырсахун Кулушевду кызматтан алуу, Дардановдун биринчи орун басары Талантбек Эдиловго, Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаровго жана Талас районунун акими Нургазы Нармырзаевге сөгүш берүү сунушталган. Нурлан Дарданов кызматка былтыр 4 мартта дайындалган. Беларуста Бакиевтердин насыясына кепилдик берилди. Настоящее время каналы Беларусь өкмөтү мамлекеттик банктагы Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы насыяларына кепилдик бергенин жазды. Токтом улуттук укуктук интернет порталында жарыяланды. Беларусь журналисттери буга чейин БНБКнын 22% үлүшү Шотландияда катталган Maxforce LP жана Altastar LP компаниялары аркылуу Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиевдин энисинин баласы Асылбек Салиевге таандык экени аныкташкан. Маалыматка караганда корпорациянын 25% Беларусь өкмөтүнө, калган акциялары Бириккен Араб Эмирлигине, 22,5% Кытайга, 20% жана Орусиянын 1% компанияларына таандык. Беларустагы Зеркало долбоору ишкананын негизги кожоюндары Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү, анын ичинде уулдары Марат жана Максим экенин жазган. 2017 жылы Бакиев Беларустун айыл чарба тармагына инвестиция салып жатканын четке каккан. Ишканага берилген насыялар жөнүндө кээ бир маалыматтар кызматтык пайдалануу үчүн деп белгиленген. Анда 2024 жылы айыл чарба өсүмдүктөрүн сатып алуу үчүн 15,3 миллион Беларусь рублин түзгөн насыя тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Мамлекеттик кепилдик үчүн төлөм 0,01% түзгөн Беларусь улуттук технологиялык корпорациясы 2016 жылы түзүлүп, 2019 жылы анын курулуш иштери башталган. Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанк $620 миллион жеңилдетилген насыя бергени кабарланган.
Ишкананы атын Даниил Урицкий деп өзгөртүп алган Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов жетектейт. Быйыл 75 жашка чыккан Курманбек Бакеев Кыргызстанды 2005-2010 жылдар башкарган. Ал март инкылабынын шары менен бийликке келген. Бийликте турган маалында бир катар адамдардын өлтүргөнү, үй бүлө мүчөлөрү бийликке аралашкан коомчулукта нааразычылык жаратып, элдик толкундоонун аркасында бийликтен кулатылган. Ал күнү Ала Тоо аянтына чыккан жарандарга каршы ок атылып 80ден ашуун каза болгон, 1000ден ашуун жарат алган. Бийликтен кулатылган Курманбек Бакеев жана анын бир нече жакын тууганы Беларустан баш калка тапкан. Анын экинчи уулу Максим Бакеев болсо Британияда жашап келет. Беларустун журналисттери Курманбек Бакеев аты жөнүн өзгөртүп Закир Салиев болуп калганын иликтеп чыгышкан. Эл аралык издөөдө жүргөн жаран Баткенде кармалды. УКМК кызматкерлери тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалганын УКМКдан билдиришти. 26 июлда УКМК тарабынан Интерпол эл аралык кылмыш полициясынын башкы катчылыгынын каттоосу боюнча өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлердин реестринде эл аралык издөөдө жүргөн Өзбекстан Республикасынын 1992-жылы туулган жараны кармалган. Интерполдун улуттук борбордук бюросунун маалыматына ылайык, шектүү шериктери менен биргеликте жасалма бажы жүк декларацияларын тариздеген. Анын натыйжасында Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик бюджетине 12 миллиардтан ашуун өзбек сумунда зыян келтирилген. Баткен райондук сотунун чечими менен Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн Өзбекстан Республикасынын жараны тергөө абагына камалды. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20 000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аты аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул робудуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики акционный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы көп болобуз туугандар. Газпром Кыргызстан Новопавловкага газ берүү үчүн 138 чакырым газ өткөргүчтөрүн курду. Компания Новопавловка айылын газдаштыруу боюнча долбоорлорду аяктады. Газдаштыруу этабы менен жүргүзүлүп, натыйжада айылдын бардык 9 тилкеси газга кошулган. 7000 кожолук эми экологиялык таза энергия булагына кошулууга жеткилик алды. Газ бул ыңгайлуулук гана эмес, күнүмдүк тиричиликти да жеңилдетүү. Эми жергиликтүү тургундар көмүрдүн түйшүгүн унутуп, мындан ары кир, ыш жана гүл менен алышпайт. Көгүлтүр отун жашоону бир топ жеңилдетип, ден соолук үчүн коопсуз. Эми биз үйдүн температурасын каалагандай тууралай алабыз. Бул убактыбызды жана күч аракетибизди абдан үнөмдөйт. Андан тышкары айлана чөйрө алдан канча таза болот жана балдарыбыз көмүрдөн чыккан кара түтүн менен дем алышпайт деп бөлүштү айылдын тургуну Нурбүбү Торобекова. Новопавловка борбор калаанын ири калктуу пункттарынын бири. Мында 20 000 адам жашайт.
Таласта кароосуз калды делген 10 жашар баланын үй бүлөсү текшерилди. Буга чейин социалдык тармакта Таласта 10 жашар бала кароосуз калды деген видео тараган. Президенттин облустагы өкүлчүлүгү жергиликтүү бийлик баланын жашоо шарттын текшергенин билдирди. Маалыматка ылайык 10 жашар Б.Н. 64 жаштагы өгөй атасынын колунда тарбияланат. Апасы 3-чү баласын төрөп төрөтканада болгондугуна байланыштуу өгөй атасы 2 жана 1 жаштагы балдарын карап үйүндө. 34 жаштагы апасы үй кожойкеси Б.Н. учурда Көкдөбө участкасында жайгашкан сарайда таянеси менен биргеликте өздөрүнүн малын багып жүрөт. Ал Арчагүл айылындагы мектепте окуйт. Класс жетекчиси бала сабактан калбай окуганын айткан. Талас облустук администрациясы үй бүлөнүн жашоо шарты орто экенин кошумчалады. Бул үй бүлөнүн 53 кою, 2 уyu жана 4 торпогу бар. Көкдөбө участкасында жайгашкан сарай өспүрүмдүн өгөй атасынын менчигинде. Б.Н. ата-энеси тарабынан эч кандай зомбулук көрсөтүлбөгөндүгүн жана малды үй бүлөсүнө жардам кылуу үчүн өз ыктыяры менен багып жатканын билдирди. Бул маселе боюнча түзүлгөн комиссия атасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, райондук ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан тергөө жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары тиешелүү райондук мекеме уюмдардын жетекчилерине, айыл аймак башчыларына үй бүлөнү такай көзөмөлгө алуу тапшырылды деп айтылат маалыматта. Мэрия эс алуучулардын сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелерин эскертти. Бишкек шаарындагы Каражыгаш токойунун аймагында Комсомол көлү жайгашкан. Аталган көл саат 9:00-дөн 20:00-га чейин иштейт. Жай мезгили көл жээгинде эс алууга жана сууда сүзүүгө эң сонун убакыт. Мэрия Комсомол көлүндө сүзүү үчүн эс алуучуларга коопсуздук эрежелерин так сактоо керектигин эскертти. Эске тутуп алчу нерселерди билип алыңыз. Балдар, чоңдордун жана ата-энелердин көзөмөлүндө гана сууга түшүшү керек. Үйлөнмө тосмолордун артында сүзбөңүз. Мас абалында сүзүүгө болбойт. Балаңызды сууга жакын жерде кароосуз калтырбаңыз. Кайыктардын жанында сүзүүгө же моторлуу кайыкты кууп чыгууга тыюу салынат. Булут каптаган же шамал болгон учурда сүзүүдөн этият болуңуз. Мындан тышкары Комсомол көлүнүн аймагында алкоголдук ичимдиктерди ичкендерге укук бузуулар жөнүндө кодексинин 127-беренесине ылайык 1000 сом өлчөмүндө айып салынат же 20 саатка чейин мөөнөткө коомдук жумуштарга тартылат. Олимпиада 2024 Денис Петрашов уюштуруу начар деңгээлде болгонун айтты. Париждеги Олимпиадалык оюндарды өткөрүүдө уюштуруу жана түзүлгөн шарт начар болгонун кыргызстандык спортчу Денис Петрашов айтып берди. Адегенде эле азык-түлүктөн көйгөй жаралган. Атлеттердин жарымы эле келгенде ашканада узун кезек болуп жегенге тамак калбай калып жатты. Массалык нааразычылыктан кийин 2 күн өткөн соң муну оңдошту. Ошондой эле кондиционер жок, бир вентилятор турду, деди спортчу журналист Мария Ивановага берген маегинде. Спортчу биринчи жарыштагы жыйынтыгы күтүүсүз болгонун айтып, муну бассейндин конструкциясына тиешелүү жаяккан суу менен байланыштырды. Олимпиадалык бассейндер адатта 3 метр тереңдикте болот, бирок Париждеги суучулдар 2,2 метр тереңдиктеги бассейнде күчүн ашкан. Мындай айырма ылдамдыкты азайтып, соңку жыйынтыкка таасирин тийгизет. Эске салсак, Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча 100 жана 200 метр аралыкка брас стилинде мелдештерге катышкан. 100 метрликте 36 спортчудан 23-орунду ээлеп жарым финалга чыга албай калган. Ал эми 200 метрликте жарым финалдык жарышта 14-орунду ээлеп, Кыргыз тарыхында Олимпиадада сууда сүзүү боюнча бул баскычка жеткен жападан жалгыз спортчу болуп калды. Петрашов кечээ эртең менен Кыргызстанга кайтып келди. Түркияда Instagram бөгөттөлдү. Түркияда технология жана байланыш кеңешинин чечими менен Instagramга кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу ТАСС билдирди. Бөгөттөөнүн себептери жана узактыгы азырынча айтыла элек. Социалдык тармак жума күнү эртең менен мобилдик түзмөктөрдөн да, компьютерлерден да жеткиликсиз болуп калды. ЖМКлар мындай чечим Иранда Хамастын саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханиянын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Instagramда көңүл айтууга бөгөт коюуга байланыштуу кабыл алынганын божомолдошту. Өлкөдө 13 айылдын аталышын өзгөртүү сунушталды. Тизме. Министрлер кабинети 13 айылдын аталышын өзгөртүүнү пландаштырууда мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылган. Маалыматка ылайык, бул үчүн элдин макулдугу алынып, жергиликтүү кеңештин чечими чыгарылган. Мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоого, өткөн жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү аталыштарын кайтарып берүүгө жана жашоочулар колдонгон аталыштарды мыйзамдаштырууга багытталган деп айтылат документтин негиздемесинде. Төмөндөгү айылдардын аталышын өзгөртүү мерчемделүүдө Баткен облусу Говсуар айылы Ортобоз, Чимген айылы Чимкен, Голбу айылы Алтын Бешик, Маданият айылы Айбийке, Элүлет Киргизия, Миңжыгач, Чапаев айылы Арча Бешик, Нарын облусу, Дыйкан айылы Чоко Би, Жергетал айыл аймагы, Эсеналы Дайракунов айыл аймагы, Ош облусу, Киров айылы Генжебай, Сары Булак айыл аймагы, Рыспай Абдыкадыров айыл аймагы, Талас облусу, Курум аймагы айылы Сатыкей, Покровка айылы Семетей, Покровка айыл аймагы, Семетей айыл аймагы, Чүй облусу, Новомихайловка айылы Бообек, Баян Антоновка айылы Кожомкул, Горная Серафимовка Кебекби, Баян Антоновка айыл аймагы, Кожомкул айыл аймагы.